Саламатсызбы урматтуу көрөрман, эфирде жумалык маалымат аналитикалык программасы, студияда кызматта Руслан Калматов болом. Бүгүн биз кайсыл темаларга токтолобуз, назар салыңыз. Кыргызстанда айыл чарба тармагы оор кырдаалга кептелди. Тамак аш мында турсун, кымбатчылык тоютка да жетти. Бишкек, Ош, Токмок шаарларында шайлоого карата үгүт иштери күч алды. Бирок ковид күч алган чакта кайра шайлоо өткөрүү токтотулабы? Коронавирус кеңири кулаш жайды. Ооруканалар кыйналган бейтаптарга толууда. Өкмөт ага каршы толук кандуу күрөш албай жатат. Ушул жана башка темаларды кабарчыларыбыз менен кеңири айтып беребиз. Көрсөтүүнүн акырына чейин биз менен болуңуз. Мөөнөтү улам жылдырылып келген Кыргызстандын муфтийин шайлоо жыйынтыкталды. Бүгүн Бишкекте 26 июнда өлкө мусулмандарынын 7-чи курултайы өтүп, анда муфтий шайланды. Курултайга катышкан 220 делегат бир добуштан Замир Ракиевдин талапкерлигин колдоду. Ал эми борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп Бактыбек Нурдинов шайланды. Ушул эле күнү Алымдар кеңешинин курамына жаңыланды. Анын төрагасы болуп Көчкөн Байыш Сайдуллаев шайланды. Муфтий болууга 9 адам талапкер болуп арыз тапшырган болчу. 43 жаштагы Замир Ракиев буга чейин Нарын облусунун казысы муфтийдин орун басары кызматын аркалаган. 2020 жылдан тартып Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп жаткан. Узап бара жаткан аптадагы кандай окуялар менен коштолду? Учка эсиңиздерге салып өтөлү. Дүйшөмбү 21 июнь Ош шаарында УКМКнын 24 жаштагы кызматкери киши колдуу болуп каза болду. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоонун үгүт иштери расмий башталды. Ош шаарында шаардык кеңешке ат салышкан 9 партиянын 70 талапкери шайлоодон четтетилди. Ат башы районуна логистикалык борбор курулат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Нарын обласына болгон иш сапарында эл менен жолугушууда айтты. Шейшемби 22 июнь коронавирустан улам Жалал-Абад шаарындагы облустук төрөт үйү жана кадастр мамлекеттик ишканасынын филиалы карантинге жабылды. Сокулук райондук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору айдоочуга тил тийгизген үчүн иштен алынды. Баткен шаарында жайгашкан Паран конушундагы бактарды чегиртке каптады. Шаршемби 23 июнь өкмөт өсүмдүк майын жана кумшекер сатып алуу үчүн 318 миллион сом бөлдү. Электр энергиясына болгон тариф саясатынын долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык 1 киловатт-саат энергия быйыл 1 сом 9 тыйын деп эсептелет. Президенттин алдында коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши түзүлөт. Ага кайрылган ишкерлердин арыз муңун мамлекет башчы өзү көзөмөлгө алат. Бейшемби 24 июнь Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну курчуп, акка моюн сунгандардын саны көбөйдү. Бишкек шаардык соту президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин бөгөт чарасын карап, аны камакта калтырды. Өлкөдө базар баасы менен бирге эле мунай заттарынын баасы да өстү. Июль айында да күйүүчү майдын баасы өсөрүн адистер билдиришти. Жума 25 июнь министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров эмдөөдөн өтпөгөн мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын бербөө маселесин көтөрдү. Министрлер кабинети азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн бир катар айыл чарба азыктарын экспорттоого чектөө киргизди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматы жоюлду. Жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Ишемби 26 июнь Кыргызстанда коронавирусту аныктоо үчүн тапшырылган ПЦР тесттин баасы төмөндөдү. Ага ылайык ПЦР тесттин баасы 788 сом деп бекитилди. Өлкөнүн наркологиялык мекемелеринде баңгизаттан көз карандуулук менен жабыркаган 8,5 миң адам жатат. Алардын ичинен болжол менен 6% аялдар. Кыргызстандыктар коопсуз шаар долбоорунун алкагында эреже бузуу боюнча 1,8 миллиард сом айып төлөдү. Кыргызстанда айыл чарба тармагы оор кырдаалга кептелди. Аба ырайынын улам өзгөрүүсүнөн улам кургакчылык дыйкандын мээнетин жокко чыгарып жатса, экинчи жактан тоют жемдин кымбатташы малчыларды буш айманга салууда.
Буга байланыштуу министрлер кабинети чукул жыйынга чогулуп, бул жумада азык-түлүк коопсуздугун талкуулады. Маалыматтарга ылайык, август жана сентябрь айларында кымбаттоолор эми уун азыктарында да болушу мүмкүн. Буга байланыштуу бийлик материалдык резервдер фондуна керектүү деңгээлде буудай жана башка азыктарды сатып алууну тапшырды. Бул жолу кыш бийликти жана жашоочуларды сынай турган болуп турат. Таңгакталган тоюттун баасы түштүк аймактарында 300-330 сомго чейин сатылып жатат. Мындай баа күздө жана кышында канчага чейин барат беймалым. Бирок мал кармаган фермерлер тоют жана жем тартыштыгы жараларын азыртан сезе баштады. Буга байланыштуу министрлер кабинети чөп менен тоютту экспорттоого тыюу салды. Бирок мал жандыктарын сыртка чыгарууга кайрадан уруксат берди. Дыйканчылык менен оокат кылып, мал менен жан баккан айылдыктардын түйшүгүн өкмөт жеңилдете албай жатат. Айыл чарба министрлиги экинчи түшүмдү жыйнап жаткан дыйкан фермерлерге жана жетекчилерге кайрылып, күздүк жүгөрүнү, эгүүнү табыштап жатат. Бирок өз киндигин өзү кескен дыйкандар ал сунуштарды кулак сыртында калтырууда. Бул багытта абалды кабарчыбыз талдап көрдү. Азык-түлүк тамак аштын кымбатташы тездик менен баасы өскөнү болуп көрбөгөндөй көрсөткүчтү берди. Акыркы 10 жыл аралыгында мындай өсүш болгон эместигин эксперттер айтышууда. Маалыматка ылайык, былтыркыга салыштырмалуу тамак аш азыктары 50-60% чейин жогорулаган. Анда 2021 жылга карата баалар канча сомго чейин жогорулады? Салыштырып көрөлү. Нан азыктары былтыркы жылы 15 сом болсо, быйыл 21 сомго чейин көтөрүлүп, баалар 40% кымбаттаган. Картошка 25 сомдон 43 сомго чейин өсүп, 70% көтөрүлүп кеткен. Жашылчалар жана бакча өсүмдүктөрү 2020 жылы 90 сомдон болсо, быйыл 160 сомго чейин чыгып, 78% жогорулаган. Эттин баасы былтыр 356 сомдон сатылса, быйыл 450 сомго жогорулап, 27% өскөн. Сүттүн баасы 35-тен 45 сомго чейин жогорулап, 20% кымбаттаган. Кумшекер 50% көтөрүлүп, 40-тан 60 сомго чейин өсүп кетти. Жумуртканын 10 данасы 2020 жылы 77 сом болсо, азыр 92 сомго чыкты. Баалар 20% өскөн. Суу май 82 сомдон 164 сомго чыгып, 100% жогорулаган. Карапайым элдерге абдан кыйынчылык болду. Себеби пенсия мурункудай эле жөнөкөй адамдардыкы көтөрүлгөн жок, зарплатасы көтөрүлгөн жок. Бирок күндөн күнгө айыл чарба продукциясы кымбаттап, элге аябындай кыйынчылык болду. Өсүмдүк майы менен кумшекерге болгон баалар көтөрүлүп, бирок азыр токтоп турат. Анткени бул боюнча өкмөт чара көрүп, кошумча баага чектөө коюшкан. Ал эми сабиздин наркы 100 сомдон ашып, таң каларлык бааны жаратты. Мунун себеби быйыл былтыркыга салыштырмалуу сабиз 2,5 эсе көп сыртка экспорттолгону менен байланыштырышууда. Мисалы үчүн сабиз болгондо бизде Россияга жана Казакстан алар бааны жогору кылып, ошолорго көп сатып ийген да. Bizde Kırgızstanda janагы запас азайып кеткендиги үчүн көтөрүп салды да. Мына бул жерде бизде Александровкада барып, алардын канча складында сабиз бар жана эмне үчүн кымбаттатуу иштерин жүргүзүп келдик. Аларга барыпчы. Анан аларга ошону мындан ары бааны көтөрбөө маселесин койдук. Бул кымбаттоолордон улам Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу маселеси көтөрүлүп, ал боюнча ар бир тиешелүү органдар чара көрүүлөрү зарыл. Түшүмдүн камын жазында көр демекчи айдалып себиле турган дан эгиндери, жашылча жемиштер айыл чарба министрлиги тарабынан пландалып эгилиши керек. Бул иреттелген агрардык саясат жүргүзүшүбүз керек. Бул жалаң эле айыл чарба өндүрүш эмес. Mesela için el aralık soda satıkka da байланыштуу. Eksport, import meselelerin özümüzdün ihtiyarı ben çiçe turganday boluşubuz gerek. Oşonun içinde tokater bir neçe meseleler var. Birincisi bizdin bu irrigatsiyalık sistemini жаңы tepişke götürüp sanaripleştiriş gerek. İştin közün bilgen adam жетекчилик kılıp Aytdım ki, hükümet taraftan, siyasi жетекчилик taraftan çeşkindік adamlarga barış gerek, siyasi erk gerek. Biz bundan arı eski başkaru sisteması menen ayıl çarba tarmağın tap-tak talkala alışımız mümkün. Бул жылы эгиндердин бардыгы сугат суунун жетишсиздигинен азыктануусу үзгүлдүккө учурады. Бирок ошентсе да жашылча жемиш дан эгиндери эгер экспорттоого чыкпаса, жетиштүү болоору белгиленүүдө. Мисалы үчүн май алып келгендер өзүнүн остаток майын сатыш үчүн алар бага кымбаттайт, май жок болуп кетет деп, элди ажиотаж кылдырып атат. Эл соответственно ажиотаж болуп, суроо туулуп атат, май жок болуп калабы депчи. Мен расмий түрдө айтып кеттим, азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүт камсыз бар ордунда бар, жетиштүү көлөмдө бар.
Будай боюнча былтыркы жылга караганда бир 5,5-6 центнерге чейин төмөнгөтүп жатабыз. Ал эми арпа былтыркы жылга караганда бир көбү кайрак жерге жайгашкандыктан бир 10 центнерге чейин төмөнгөтүп жатабыз. Албетте ошон үчүн тоют маселесин дагы көйгөйлөр бар. Биринчи оруп жүйүп бүткөндөн кийин сугатчыларга дыйкандар картошка отургузат, башка жашылчанын ар кандай түрлөрүн отургузушат. Ошондуктан жашылча боюнча өзгөчө көйгөй болбойт деген бизде божомол бар. Мындан улам министрлер кабинетинин кезексиз жыйынында азык-түлүк коопсуздугу талкууланды. Материалдык резервтер фондуна керектүү азыктарды камсыздоого 318 миллион сом бөлүнүп берилген. Өкмөт Казакстандан 30 000 тонна, жергиликтүү дыйкандардан 20 000 тонна буудай сатып алып жатат. Маалыматтарга ылайык август жана сентябрь айларында нан азыктарына болгон баа да көтөрүлүшү мүмкүн. Суунун тартыштыгы Казакстанда буудай өндүрүүгө кедергесин тийгизип, ундун кымбатташына алып келет деген божомолдор бар. Өлкөдө жаралган айыл чарбасындагы соңку кырдаалга байланыштуу айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри баштаган бир топ чиновниктер тартиптик жазага тартылмай болду. Сугат суусу менен камсыздоо боюнча жүрүп жаткан ишти жетишээрлик эмес деңгээлде жүрүп жатканы байкалып турат. Ошондуктан мен сунуш кылам министрге эскертүү берүү жагын, андан сырткары азык-түлүк жагын тейлеген орунбасарды ээлеген кызмат ордунун карап чыгуу боюнча Айбек Жанышбекович. Ошондой эле суу маселеси боюнча тиешелүү орунбасарга сөгүш жарыялоо жагын сунушту киргизем. Андан сырткары мына бизде администрациядагы тийиштүү бөлүмдөгү жумуштун дагы жетишээрлик эместигин байкап көрүп атабыз. Ошон үчүн бөлүм башчыга, орунбасарына, ошондой эле тиешелүү жооптуу кызматкерлерине эскертүү берилсин. Ал арада тоюттун баасы да кескин кымбаттаган. Жалал Абад облусунун соодагерлери чүйдөн чөп ташып жатышат. БД пресстин таңгакталганы 310 сомдон сатылып, ал эми тоодон урулган чөп пресс 280 сомдон жогору болууда. Былтыр алганы 160 алынган. А вот быйыл вообще кыймат болот. Азыр уже выгода ham калмады да уже. Мал коюп шашка выгода вообще калмады. Булар канча сомдо болот азыр? 310 сом yaptı bolursa. 1000 press olsa 310 сом yaptı. Не кылайын деп атасыз эми? Эми ашыңа азыр ойданып туруп да нема кылышты билбей. Азыр мал койду просто üşергени пайда калмайат да ошо. Көбүрөөк мал багат экенсиз да. Башка Кыргызстанда мындай ишем жок да, таксават кылыш мал коюп багышла калды. Бул тартыштыкты эске алып министрлер кабинети чөп, байытылган тоют, жүгөрү жана арпаны өлкөдөн чыгарууга толук тыюу салды. Мындай буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Дан эгин тоютун, ошондой эле жүгөрү, арпа, сулуу эч жакка чыгарбоого, экспортко биз тыюу салдык. Тоютка тыюу салганыбыздын бир себеби бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, бир түк БД же чөптүн баасы бүгүнкү күндө абдан жогорулап кетти жылдагыдан. Ордунда дагы сатуулар абдан жогорулап атат, базарларда бүгүнкү күндө жетишпестик байкалды. 2020 жылдын ноябрь айында малды сыртка сатууга убактылуу чектөө коюлган. Айыл чарба министрлиги муну азык-түлүк коопсуздугу, ургаачы мал жандыктардын азайып бара жатканы менен байланыштырган. Мындай чектөөлөр айрым фермерлерди нааразы кылган болчу. Бодо малга жана майда жандыкка салынган тыюу 8 июлдан тартып алынмай болду. Эми фермерлер мал жандыктарын сыртка эркин экспорттой алат. Biz tıyıp atağız, toktotып atağız, ötkörüp atağız degen menen kontrabanda dagı эле жүрүп атат. Мына азыр көргүлөр. Быйылкы козунун баасы 12 000 сом. Быйылкы жазда туурган козунун баасы 12 000 сом. А биздин өзүбүздө ошолор сатылбастан мына барып алып туруп, аксы Алабукага барып алып туруп, ошол жактан Өзбекстанга өткөрүп берет. Мына ошон контрабанданы тыя турган болсо, өзүбүздө et maselesi, жер жемиш маселеси, сабыз картошка маселеси biraz жеңилирээк болот эле. Жок, союшка мына алебана жыңарыштардан сага бөш чыкса болду. Мал жандыктарына болгон баа жазга салыштырмалуу арзандаганы байкалат. Муну фермерлер эмес, алып сатарлар да моюндап жатат. Анын себебин малдын тоюту менен жеми кымбаттаганына байланыштырышат. Бирок этке болгон баа ошол бойдон сакталып турат. Март айларында өтө кымбат болуп кеткен булар. Булар 9 000, 8 000 болуп кеткен. Азыр булар 7,5 миңден. Bunlar 9 000'den getirdi misal için. Az arзандап кетти азыр. Неге?
Elде эми акча жок болуп атат. Элдин көрүп атасың, чөп чар кымбат. Баары сабызың болсо 100 сом чыгып атса, акмайың болсо 800 сом болсо, буларды эми айлабай таштайбыз да. Биздин кыргызда ушул биздин байлыгыбыз ушу коюбуз кымбат болсо баары жакшы болот. Күнүмдүк керектелүүчү азыктардын бааларынын жогору болушунун дагы бир себеби ортомчулардын баа кошкондугу. Өндүрүүчүлөрдүн өз колунан чыкканда, мисалы сүттүн баасы 20 гана сом менен чыгат. Аны биз учурда 50 сомго чейин баада сатып алуудабыз. Баанын жогорулашы ошондой эле өлкөгө контрабанданын киришине да байланыштуу. Анткени контрабандалык азык-түлүк айыл чарбага терс таасирин тийгизет. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, Жумалы үчүн. Сиз көрүп жаткан жумалык маалымат аналитикалык программасы, аны мен Урсан Калматов алып барып жатам. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эгер сиз бизге жаңы гана кошулган болсоңуз, интернеттеги Facebook жана YouTube баракчаларыбыздан берүүбүздү толук көрө аласыз. Биз Instagramда да барбыз. Биздин баракчаларга катталып, соңку окуялар менен кабардар болуп, кызыктуу видео материалдар менен бөлүшүп туруңуз. Кыргызстандын 3 шаарында Бишкек, Ош жана Токмокто 11 июлда өтүүчү кайра шайлоого карата үгүт иштери жүрүп жаткан чак. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы шайлоонун жокко чыгарылышына себепчи болгон партияларды жана талапкерлерди толук четтете алган жок. Бул соттун чечими менен гана ишке ашаарын ишарат кылууда. Бишкекте жана Ошто кайра шайлоого катышып жаткан партиялардын басымдуусу эскилер. Быйыл кеч күздө жогорку кеңештин шайлоосу да өтө беймаалым болуп турат. Анткени парламент депутаттарын тандаган мыйзам долбоору кабыл алына элек. Мындан улам өмүрү улам узарып бараткан 6-чакырылыштын депутаттары дагы жазга чейин ишин улантаары мүмкүндүгү айтылат. Келе жаткан жума 2 айлык эс алууга тараганы жаткан эл өкүлдөрүнүн бир бөлүгү ишин улантууну да көздөп жатышат. Демек быйылкы жайкы каникулда эс алуу эмес саясаттын кайнаган мезгилине айланат көрүнөт. Шайды кетирген шайлоолорго айланган Бишкек, Ош жана Токмок шаарындагы кайра шайлоо 11 июлда белгиленген. Учурда талапкерлер партиялар үгүт иштерин жүргүзүүдө. Канчалык жаңыланып, атын жана курамын өзгөртүп, же болбосо жаңы партия түзө калса да, көпчүлүк талапкерлердин санын эскилер түзөт. Кой терисин жамынып алган кашкырга окшогондор дагы эле депутат болууга ашыгып, шайланууну алдыларында чоң максат катары коюшкан. Саясат экен да, шайлоо процессинде бир саясий партиядан башка саясий партияга киришип, ошо шайлоого барабыз деп, баягы депутат болобуз деген максаттары бар го. Ошол себептен көрүп атабыз, кээ бир талапкерлер былтыртан бери 3-4 саясий партияны алмаштырып, ошо шайлоодон шайлоого кете беришет экен да. Бишкек шаарындагы кайра шайлоого мурдагылардын ичинен 10, ал эми жаңы катталган 7 партия катышууда. Өткөн шайлоодо одоно мыйзам бузууларга барган НДПК, Ак Бата бул ирет шайлоого катышкан жок. Ал эми Эмгек партиясы жарышта. Кандай болгон күндө дагы БШКда мыйзам бузган партиялар шайлоого кайрадан катышпайт деген чечим жок. Мыйзам бузууга себепчи болгон гана талапкерлерди тизмеден алып салса болот. Мен баамда өзгөрүү өтө кыйын. Анткени эл программаларды 30 жылда уже улам угуп берип жүдөп кетти. Ошол үчүн кайра эле баягы ысык тамак, анан кийин жол оңдоп берет, анан детский площадка жасайт, анан дагы бир аракет кылып элге жагынат партиялар. Анткени программалардын миңисин окуп көрдүк. Бул программаларды мындай жүрөккө жете турган программалар бүгүнкү күндө абдан аз деп ойлойм. Ошол эле өзгөрбөйлү, ошол эле ыкма менен биздин партиялар элдин добушун топтойт бурункудай эле. Ош шаардык шайлоо комиссиясы 20 июнда шаардык кеңешке ат салышкан 9 партиянын 76 талапкерин шайлоодон четтетүү чечимин чыгаргандыгы жарыяланып, кийин 70 деп көрсөтүлдү. Аймактык шайлоо комиссиясы четтетилгендердин 14-ü мурда шайлоого катышкан талапкерлер экенин билдирип, кийинчерээк анын 4-ü гана четтетилгенин айтып чыкты. Ал эми 10 талапкердин иши сотто каралып жатканын жүйө келтирген. Анткени менен коомчулукта шайлоо комиссиясы талапкерлер менен сүйлөшүүгө барып жатат деген күмөндүү ойлор жаралууда. Алар деген шайлоону бизнес кылып алган. Алардын бизнеси, ак бизнеси, мамлекет төлөгөн акча жана экинчиси бул партиялардын регионалды аркы толук ошол көмүскө берген акчалары биздин балдарга түшүш керек деп. Үчүнчүсү элди сатып алчу акча. Булар калп эле жакшы сүйлөп, мыйзамдуу болмуш болгон менен ичинде нутросунун бардыгы коррупционерлер менен 30 жыл ичегилер чырмалышып калган. Фуршеттер, тымызын аркы берки алыш бериш, бирдекесине жардам берүү, коррупциялык акча деле ойнойт. Мен коркпойм.
эгер деметсе, мага мүмкүнчүлүк берсин, мен таап берейин. Мен билем көп нерсесин. Акча деле ойнойт, дагы эле ойноп атат. Мына азыр Садыр Нуркожоевич буга көз салыш керек. Эгерде кандай кылып оңдош керек десе, таза эски принципиальный юристтерди чакырып туруп жардам бергиле деш керек. Биз оңдоп беребиз. Мен лично оңдоп бермекмин. Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоолорду өткөрүүдө эбегейсиз суммадагы акча каражаттар бөлүнөт. Бул добуш берүүдөгү жана башка тиешелүү болгон иштер үчүн жумшалат. Ал эми 2021-жылы эле Кыргызстанда 2 шайлоо, 2 референдум өткөрүлдү. Кыргызстанда 2020-жылы шайлоолорду өткөрүүгө республикалык бюджеттен 1 миллиард 214 миллион сом каралган. 2021-жылы Борбордук шайлоо комиссиясы өткөргөн шайлоолорго сарпталган каражаттар 10 январдагы президенттик шайлоого 686 миллион 451 миң 337 сом керектелген. 11 апрель жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана референдумду өткөрүүгө 425 миллион 243 миң 531 сом кеткен. Анын ичинде 38 миллион сому Бишкек, Ош, Токмок шаарларына туура келген. Эми 11 июль кайра шайлоого чыгымдар 48 миллион 344 миң сом сарпталат. 20 жылдан бери жокко чыгаруу бул өнөкөт болуп калды да. Жылдан жылга бул өнөкөт кете бере турган болсо, биз эми кедей мамлекет деп койсок деле болот. Эми бюджетте акча жок болуп атканда азыр 48 миллион, почти 50 миллион сом 3 шаарга шайлоо өткөнгө 50 миллион сом кетип атат. Эми 50 миллион сом деген бул чоң эле акча да. Ошол жерден карап, муну отмена кылбай деле. Ошонун ичинде бузуулар болгон кандидаттар болсо, ошолорду алып коюш керек болчу да. Муну канча деген мээнет болду, канча деген адамдардын келип, ошол базар күнү келип шайлаган шайлоочулардын баягы шайлоосун булар жокко чыгарып коюп атат да. Бир каникул учурунда жай мезгилинде эч качан бизде мындай историяда болбогон нерселер болуп атат да. Жайында ким келет шайлоо? Эч ким келбейт шайлоого. Октябрь айындагы элдик толкундоо шайлоодогу акыйкатсыздыктан келип чыккан эле. Андан соң өлкөдө оптимизация иштери башталып, мамлекеттик мекемелерде люстрация каралган. Андан бери бир канча ишканаларда кызматкерлерди алмаштыруу, жаңылануу жүргөн. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы мурунку бийликтин убагында кандай орунда болсо, ошол эле бойдон калууда. Эгер толкундоолор болбогондо, таза эмес шайлоонун жыйынтыгында келген жек көрүндү партиялар бийликке калмак дейт коомчулук. Негизи эле таза шайлоону өткөрүү Борбордук шайлоо комиссиясына түшкөн жоопкерчиликтүү вазипа. Андыктан мыйзам бузулган учурда тиешелүү болгон аракеттерди көрүү алардын милдети болчу. Центр избирком шайлоо туура эмес болгон жок деп бит кала дейт. Коңгуроо кагыш керек болчу. Ходатайстволор менен жаадырыш керек болчу укук органдарын. Мына бузулду токтоткула. Мына бузулду кармагыла. Мына укук бузулуптур токтоткула. Прокурорский реагирование кылгыла деп бир дагы шайлоо комитети жазган жок. Ошон үчүн жана мурунку шайлоодо Сооронбай Жээнбеков тактан кулап калып гана тиги шайлоодун мыйзамсыз өтүп атканы билинбей калды. Эгерде ошондо эл кулатпай койсо, ушул шайлоодо жана биримдик сиримдикти ушул Центр избирком өткөзүп бермек дагы жанагы олигархтардын, коррупциянын уйгушкан топтору бийликке келип олтурмак. Ошондо Центр избирком ошого кетип атканда, Центр избирком буга юридикалык жактан жоопкерчилиги бар. Кылмыш жообуна тартылыш керек. Эмне үчүн прокурорский реагированиеге жазган жоксуңар, эмне үчүн укук коргоо органдарына жазган жоксуңар, эмне үчүн силер билип туруп биримдиктин составы мындай экенин айткан жоксуңар. Мекеним Кыргызстандын составы 90% олигархтар экен. Ошолорду ходатайство жазыш керек. Депутаттарды шайлоо эрежеси аныкталганы менен качан шайланары так билине элек. Атайын жумушчу топ парламенттин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды Конституциянын жаңы редакциясына ылайык оңдоп чыкты. Ал жогорку кеңештин депутаттарынын кароосуна коюлду. Шайлоо тууралуу мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жиберилди. Анда 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округтарында мажоритардык тутум боюнча, калган 55 депутатты партиялык тизме менен пропорционалдык системага ылайык шайлоо каралган. Пропорционалдык тутум менен шайланчу 55 депутат мурдагы эле эски система менен партиянын съездинде бекиген тизме аркылуу шайланып келет. Мындан тышкары саясий партиялар парламентке келиши үчүн 3% босогодон өтүшү керек. Партиялык тизмеде аялдардын 30% квотасы тизме түзүүдө эмес, мандат бөлүштүрүүдө да сакталары мыйзамда жазылган. Бир мандаттуу округтардын ар биринде 85 миңден 115 миңге чейин шайлоочу болоору айтылып жатат. Мындай система менен шайланган депутаттын ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда ошол округда жаңы шайлоо өткөрүлөт. Андан сырткары талапкер бир эле учурда партиянын тизмеси менен жана бир мандаттуу округдан шайлоого катыша албайт.
Буга чейин 21 жашка чыккан жаран депутаттыкка талапкер боло алса, жаңы мыйзамда 25 жаш деп көрсөтүлгөн. 35 депутат бир мандаттуу округтардан шайланып калуусу аймак аралык бөлүнүүлөргө жол ачат дейт коомчулук. 85 миңден 115 миңге чейинки шайлоочунун саны чектелип, калкы аз райондор бириктирилет. Буга мурдагы БШК төрагасы сын айтып, туура эмес экендигин белгилөөдө. 35-55 эмне себептен тандап алды түшүнүксүз. Кайсы негиздер мен сунуштаганда айткандар боюнча бул жол менен 100 миң шайлоочуга бир мандат деп ошондой бөлүнөт деп атат. Бул эмнеге алып келет? Бул жанагы бөлгөндө бир айылды 4кө бөлөт, 2 районду 5кө бөлөт дегендей ушунун арты менен жаңыдан чыр маселесин чыгарчу нерсе. Ошол себептен бул мындай өкүлчүлүк дегенден кийин мен оюмча мисалы 45 жыл эмнеге болбойт. Азыр менимче бир чоң жагдай бар. Жаңы мандатты чакырып алуу институту кирди. Бул көйгөй жаратчу маселе. Пропорционалдык системадан кантип чакыртылат? Же партиянын лидерине берет? Анткени ал жерде жалпы республиканын ичинде маселе коюш керек. Эгер бир мандаттуу да чакырып алуу институтунда жөнгө салууга жеңил болсо, ал жерден бир шайлоо өткөрө калып, мисалы чакыртып болгонсо, пропорционалдык системадан шайланган депутаттарды кантип чакыртып алууга болот? Бул эки эле жол бар. Же коррупцион жол менен партиянын лидерине берет, анын ичинде баягы эле система башталат. Парламенттик шайлоо күз айларында болоору айтылган. Бирок шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар мындай калыс эместикти жаратып жатса, бир топ беренелерди оңдоого туура келет. Андыктан эксперттер тарабынан бул шайлоо жазга калаары айтылган эле. Ал эми азыркы иштеп жаткан парламент легендарлуу эмес. Көп жоруктуу жана эң узак мөөнөткө калган парламент катары эсте калмай болду. Клара Кудайбергенова, Аскат Ибраимов, 7 канал, Атайын жумалык үчүн. Кыргызстанда ковид менен ооругандардын саны улам көбөйүп бара жатат. Кечээки статистика боюнча айыккандарга караганда коронавирусту жугузуп алгандар дээрлик 2 эсеге көп болду. Соңку 25 күндүн статистикасы өлкөдө коронавирустун 3-чү толкуну курчуй баштагандан кабар берет. Индияда көп өлүм алып келген дельта штаммы дагы Кыргызстанда жайла баштаганын өткөн аптада эле белгилүү болгон болчу. Англиялык эксперттердин айтымында бул штамм башкаларга караганда 60% жугуштуу. Ошол себептүү акыркы күндөрү илдеттен 6-7 адам күн сайын акка моюн сунууда. 24-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавируска каршы эмдөө ишин канааттандырарлык эмес деп таап, Алымкадыр Бершеналиевке жана орун басары Жалалиддин Рахматуллаевка эскертүү берди. Ооруга каршы эмдөө иши да өлкөдө солгун жүрүүдө. 24-июнга алынган маалыматта 100 миңге жетпеген жаран вакцина алышкан. Бул калктын 1,7% гана эмделди дегенди билдирет. Коомдук жайларда, транспорттордо сактануу эрежелери таптакыр аткарылбай жатат. Той аштар жана кафе-ресторандардагы даталуу майрамдар токтогон жок. Жашоочулар өз өмүрүн тобокелчиликке салып, кайдыгер мамиле жасап жатканы байкалат. Өткөн жылы ушул айларда коронавирус илдети күчөп, массалык өлүм менен коштолгон. Ошол эле күндөрү ооруканалардын эшигин каккалаган бейтаптар көбөйүп, ооруканаларда орундук калбай калгандыктан мейманкана, мектептерде кошумча орундуктар уюштурулган. Азыркы учурдагы ошол жагдайга жакындашууда. Анткени өлкөдө санитардык талап сакталбай, көзөмөлдөн чыкты. Индийский штамм башкача. Өтүшү мындай симптомдор оорураак. Кишилер 2-3 күндө эле жатып калып атышат да. Температурасы 38-40тан өйдө болуп, 40ка жетип. Бул эмнени көрсөтүп атат? Биз абдан баягы былтыркы июлдун убагына келе жатабыз да. Илдеттен улам ооруканалардын эшигин каккалаган бейтаптардын саны көбөйүүдө. Учурда Бишкек шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүндө орундар жок калды. Мындан улам кошумча стационардык орундар даярдалып жатат. Улуттук госпиталдын ооруканасында да атайын кошумча орундуктар даярдалган. Ооруканалар бейтаптарга толгон. Ал эми бош орундар жокко эсе. Биз бул толгондон кийин толо элек деле резерв катары урологический корпустун ошону ачтык. Ал 120 орунга, анын ичинен 10 оруну реанимациондук койкаларга. Ошондо азыркы күндө бизде 350 орунду кызыл зона иштеп жатат. 350 орун. Анын ичинен 30-у реанимациондук койкалар. 30-40 адам жатса, ошондой адам где-то
20-30 адам чыгат, же 30-40 адам чыгат. Учурда оорунун көп катталышынын бирден бир себеби Кыргызстанда Индия штаммынын белгилери байкалгандыгында дейт эксперттер. Статистикага таянсак, вирустун бул штаммы өтө тез жайылат. Абалдан тынчсызданган дарыгерлер сактанууну эскертип гана тим болушууда. Мындан улам сактануу ар бир жарандын жоопкерчилигинде жатат. Элүстен дагы деле суранып кетем да. Ошол элементардык дистанттык аралыкты, көпчүлүк жүргөн жерде маскачан жүрүүнү, коомдук транспорттордо маска тагынууну, ошол элементардуу эле нерселер, ошолордун так сактап берсеңиздер, сиздер жардам берсеңиздер, бул илдетке чөмүлүп кете беребиз да. Оорунун көбөйүп жаткандыгына карабай, эч кандай чектөөлөр кирбеси маалым болду. Болгону кафе, ресторандар, маршруттук каттамдарда эл аз болушу шарт. Санитардык эпидемиологиялык борборунун адистери ушул багытта гана иш алып барууда. Бизге белгилүү болгондой, мэриянын бүгүнкү күндө Борбор калаабыздын 98-чи токтому менен 30 майда чыккан массалык топтолууларга тыюу салынат. Массалык топтолууларга тыюу салынат дагы. Ошол эле токтом менен баягы кафе, ресторандарда, автобустарда, троллейбустарда 50% отургучтарды же 50% ээлегенге же болбосо толтурулганга бул чектөөлөр ошолор. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өкмөт коронавируска каршы күрөшүүнү жана эмдөөнү толук ишке ашыра албай жатканын моюнга алды. Буга байланыштуу ал саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевке эскертүү берди. 50-60 жаштан ашкан биздин жарандардын баардыгы ушул вакцинаны алышыбыз керек. Мен дагы ушул өзүм жакын күндөрдө аламын. Андан сырткары санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоого, анын ичинен өзгөчө маска тагынуу, социалдык дистанцияны сактоого чакырамын. Той топурларды кыскартууга ушуга баарыбыз кийлигишибиз керек, көзөмөлгө алышыбыз керек. Абал оорлоп бараткандыгынан улам экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров вакцина албаган мамлекеттик кызматкерлерге айлык төлөнбөш керек экендигин сунуштады. Ал эми Марипов аргасыздан элди сактанууга чакырып, вакцина алууга үндөдү. Бул жагынан вакцинаны жетиштүү камсыздап берерин да убадалады. Урматтуу мекендештер, чындыгында вакцина маселеси бүгүнкү күндө эки тараптуу карайбыз. Биринчиден, вакцинанын жетишсиздигин биз эске алабыз. Тез арада бул боюнча чара көрүү боюнча азыр чечимдерди кабыл алдык. Оору жарандардын санитардык талапты сактабай жаткандыгынан көбөйүп жаткандыгын дарыгерлер баса белгилешүүдө. Буга байланыштуу быйылкы жылы жогорку окуу жайга тапшырган абитуриенттерди онлайн режимде кабыл алмай болушту. Бүгүнкү күнгө каратта оору 892 кишиден табылып, 7 бейтап өмүр менен кош айтышты. Акыркы бир жумада эле ооруга кабылгандардын жалпы саны 4843 болсо, жалпы 40 бейтап каза болду. Саламаттыкты сактоо адистери жарандарды көчөгө чыгаарда сак болууга чакырат. Жылдыз Капарова, Нуржан Султанбекова, Асхат Ибраимов, 7-канал жумалык үчүн. Өзбекстан коронавирус коркунучунан улам Ташкентке бир катар чектөөлөрдү киргизет. Мындай чечим коронавирустун Индиядан тараган дельта түрүнөн сактануу үчүн чыгарылган. 28 июндан тартып Ташкент шаарына зарыл иши болбогондор киргизилбейт. Мындан сырткары намазды мечиттерден сырткаркы жакта окуу сунушталып жатат. Урматтуу көрүүчү, сизден оорудан сактануу үчүн санитардык эрежелерди сактоону жана бет кап тагып жүрүүнү суранабыз. Коркунучтуу илдет айрым үй бүлөлөрдү азапка салып, жакындарынан ажыратууда. Үй бүлөңүздү жана жакындарыңызды ойлосоңуз, сөзсүз сыртка чыгарда бет кап тагыңыз жана бат-баттан колуңузду жууп туруңуз. Сиздин ден соолугуңуз үй бүлөңүздүн башкы байлыгы. Эң негизгиси журтуу заманыбыз тынч болсун. Жакшы жаңылыктар менен көрүшөлү, аман туруңуз.